Тышкы карызды төлөш үчүн элден акча чогултуу боюнча демилге көтөрүлдү. Кыргызстандагы аялдар кеңеши, жоокерлердин энелери коомдук бирикмелери тышкы карыздан кутулуш үчүн элден жапырт акча чогултуу жөнүндө демилге көтөрүштү. Бул тууралуу 19 октябрда аталган уюмдардын атынан Жогорку кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева баштаган аял лидерлер жарыялашты. Депутаттын айтымында бул демилге тышкы карыздан өз убагында кутулуу максатында көтөрүлүүдө. Карызды төлөөгө салым кошууну каалагандар үчүн атайын банктык эсеби ачылып, комиссия түзүлөт. Демилгечилер чогулган каражат негизинен Кыргызстандын Кытайга карызынан кутулууга багытталаарын белгилешти. Мындай сунуштар өлкөдө бийлик алмашкандан бери социалдык тармактар аркылуу да айтылып жаткан. Кыргызстандын соңку эсептеги тышкы карызы 4 миллиард 106 миллион доллар. Анын 1 миллиард 775 миллиону Кытайдын экспорттук импорттук банкына бересе экени айтылып келатат. Келишимдер боюнча Кыргызстан карызды 2021 жылдан тартып төлөй башташы керек. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков Кытайдын жетекчилигине карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү жана мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү быйыл сентябрь айында сунуш кылган. Кытай тарап буга жооп бергени тууралуу маалымат таратыла элек. Кытайдан алынган карыздын көбү негизинен Кыргызстанда жолдорду салууга жана энергетика тармагына жумшалган. Райым Матраимовдун айланасындагы 40 адам аныкталды. Бажы органдарында коррупциялык схема түзгөн адамдардын тобу аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы маалымдады. Учурда УКМК бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана башка жогорку кызматтагы адамдар тарабынан уюшулган коррупциялык схеманы иликтөөдө. Тергөө органдары коррупцияга аралашкан Райым Матраимовдун айланасындагы 40 адамды аныктады. Алардын турган жайлары азыр белгилүү. УКМК алардын аталган кылмышка тиешеси бар жогун аныктоо менен алектенүүдө. Ошондой эле мамлекеттик бажы кызматы текшерүүгө алынып, мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү аныкталууда деп жазылат УКМК тараткан маалыматта. Азимбек Бекназаров: Жээнбековдун отставкасынын артында чоң шантаж бар. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси, экс-депутат Азимбек Бекназаровдун өлкөдөгү кырдаал тууралуу интервьюсу Азаттык үн алгысына жарыяланды. Анда Бекназаров Жээнбековдун кызматтан кетишине түрткү болгон 3 себепти атады. Элчи билдиргенде, экс-президент бир топ саясий ишмерлер менен жолукканда мен мурдагы позициямда турам, жаңы шайлоодон кийин кетем деген. Бирок 1 сааттан кийин Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев келген соң, ал пикирин өзгөртүп арызын жазып берген. Менин жеке пикиримче, тарых мезгил өзү тастыктайт. Биринчи себеби президентке карата чоң шантаж бар. Экинчи себеби президент элдин каны төгүлбөсүн деди окшойт. Үчүнчүдөн жанында бир дагы командасы жок. Биримдиги да жок, Кыргызстан да жок, мекеним Кыргызстанда жок, деди Бекназаров. Мындан тышкары экс-депутат Жээнбековду айланасында жүргөн адамдар сатты деген ойдо. Мен Жээнбековдон кана командан, кана 80-90 орун алган партиялар деп сурадым. Атамбаевдин айланасында жүргөн адамдар сени да сатат деп курултайда да айтканбыз. Саткын саясатчылар кимде күч болсо, ошол жакка ооп кете беришет. Азыр ошол эле биримдик, мекеним Кыргызстан, ошол эле кишилер Садырдын айланасында сагалап жүрүшөт, деди ал. Ошондой эле Бекназаров Жээнбековдун эң чоң катасы бизде түзүлүп калган коррупциялык системаны, ошонун ичинде шайлоо системасын 3 жылда канчалаган сунуш болсо дагы кылган жок. Эски системаны пайдаланып өзүнүн партиясын алып келем дегенде болду, деди ал. Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда кыргызстандыктарга кайрылуу жасап, президенттик кызматтан кетүү чечимин кабыл алганын билдирген. Ал мындай чечимди Кыргызстандын тарыхында кан төгүп кеткен, өз жарандарына каршы ок аткан президент катары калгым келбейт деп негиздеген. Эртеси күнү Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар Жээнбековдун отставкага кетүү тууралуу арызын эске алышкан. Ошол эле күнү премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров ага экс-президент макамын ыйгарган. Алабукадагы Full Gold Mining'тин фабрикасында өрт чыкты. Алабука районундагы Иштанберди алтын кениндеги Full Gold Mining Тоген компаниясынын фабрикасында өрт чыкты. Бул маалыматты Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад областык башкармалыгы ырастады. Кырсык 19 октябрда чыгып, өрт өчүрүүчүлөр иштеп жатат. Өрт тууралуу маалымат куткаруу кызматына саат 10:15 келип түшкөн. Алабука районунан өрт өчүрүү тобу жөнөтүлгөн. Мындан тышкары Чаткал районунун өрт өчүрүү тобу да жиберилген.
Болжол менен 2 сааттан кийин өрт курчоого алынды. Кийинчерээк маалым болгондой 19 октябрда болжол менен саат 10:15 чамасында Ала Бука райондук ички иштер бөлүмүнө Ала Бука районунун Иштамберди аймагында иштеп жаткан Full Gold Mining ЖЧКсынын ишканасында өрт чыккандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Ал жерге тергөө ыкчам тобу барышкан. Учурда кырсык болгон жерде коомдук коопсуздукту жана күзөт иштерин камсыздап жаткан 30дан ашуун ички аскер жана милиция кызматкерлери, өзгөчө кырдаалдар министринин өрт өчүрүү боюнча тиешелүү кызматтары менен биргеликте иштеп жатышат. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча өрт ширетүү иштеринин натыйжасында келип чыккан. Сианид же химиялык зат күйүп жатат деген божомол чындыкка дал келбейт. ОКМдын өрт боюнча чыгарган жыйынтыгы менен гана калган жагдайлар белгилүү болот деп билдиришти милициядан. Асылбек Жээнбековду кармоого киришти. Ушундай сөздөр чыга баштады. Ошондой эле буга чейин өлкөнүн акасы Сооронбай Жээнбековдун ордуна үкөсү Асылбек Жээнбеков башкарып жүргөн деген кептер айтылып жүргөн. ТЭЦ боюнча Асылбек Жээнбековдун жана экс-өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдун күнөөсү бар деген дооматтар далили менен ачыкка чыгабы, далилденеби? Айта кетсек, ошол мезгилдерде АК өлкөлөрдүн бири өкмөт башчы болсо, бири спикерлик кызматта турушкан. Ошондой эле 2010 жылдын Оштогу июнь окуясында мешоктолгон акчалар элге таратылбай бир туугандардын капчыгына кымырылганы боюнча 2010 жылдын Ош УДСынын начальниги ачык эле айтып чыккан. Мына ушулардын баары тергөөдө териштириле баштаптыр. Мародёрлор бир тууган Жээнбековдер болуп чыгабы деп жазат Асыл Нурматова. Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышууга даяр экенин айтты. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров мыйзамдарга өзгөртүү киргизилсе, президенттик шайлоого катышууга даяр экендигин билдирди. Учурдагы мыйзамга ылайык өлкө башчынын милдетин аткаруучу президенттикке талапкер боло албайт. Учурда жогорку кеңеш парламенттик жана президенттик шайлоо боюнча мыйзамдарга түзөтүүлөрдү даярдап жатат. Эгерде мыйзамдагы ушул өзгөртүүлөрдүн натыйжасында шайлоого катышууга уруксат берилсе, мен барам, деди ал Россия 24 телеканалына берген маегинде. Бирок Жапаров бул маселе боюнча чечим кабыл алына электеген, ошол себептен айтуу эрте болоорун айтты. Экс-премьер-министр Сапар Исаков Францияга кантип жетти? Бир жумадан бери убактылуу эркиндикке чыккан экс-премьер-министр Сапар Исаков белгисиз бойдон калууда. Учурда Сапардын каякта эмне кылып жатканы тууралуу бир да маалымат жок болууда. Ал эми анын тарапташтары ага тынчсызданып жатканын билдиришип, өз пикирлерин социалдык баракчаларга жазып жатышат. Сапар Исаковдун акыркы жолу экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн чыгып кеткенин Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева жазып чыккан. Ал эми калк ичинде Сапар Исаковду качып кетти, Казакстан аркылуу сыртка чыгууга камданып жатат деген кабар тараган. Жел жүрбөсө чөптүн башы кыймылдабайт демекчи, көп өтпөй казактардын Тенгриньюз кызы сайтына Исаков учурда Франциядан баш калкалоо сурап жатканын өздүк булагтарга таянып жазып чыгышты. Буга жооп кылып Кундуз Жолдубаева Facebook баракчасына Сапар Исаковдун жанында эч кандай өздүк документи болбогонун жана ал ансыз сыртка чыга албасын кошумчалаган. Ал эми Сапардын жакындары анын коопсуздугуна тынчсызданып жатканын билдиришкен. Сырдуу болуп жаткан Сапар Исаков учурда кимдин жардамы менен кайда жашырынып жатканы белгисиз бойдон калууда. Ал эми айрым интернет колдонуучулар Сапар Исаковду өзүнүн эле тарапташтары жок кылып койгон жокпу деген суроолорду да жаадырууда. Анткени Facebook баракчасына чыккан маалыматта Исаков жүргөн жол тандабасынын сүрөтү менен аны кармалды деп жазып чыгышкан. Чындыгында Сапар Исаков житип кеткендей эле абал калтырды.